Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 10 жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Ош шаарынан колго түшүрүлдү. Ал 1997 жылы Өзгөн районунун тургуну. Анын үстүнөн 2022 жылдын 18 апрель күнү болжол менен 23 чамасында Аман аттуу достору менен опузалап, акча өндүргөнү тууралуу арыз түшкөн. Иликтөө иштеринин натыйжасында күбөлөрдүн көрсөтмөсү жана төгүнгө чыгаргыс далилдердин негизинде чектүү жасаган күнөөсүн толугу менен мойнуна алганы маалымдалат. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүнүн Ош шаарындагы батирине тинтүү жүргүзүлүп, жашаган үйүнөн ок атуучу курал 3 дана огу менен алынды. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, шектүү менен бирге кылмыш жасаган шериктерин аныктоо, алардын аракеттерине юридикалык баа берүү боюнча тергөө иштери уланууда. Айыпталуучуга Ош облустук соту тарабынан 2 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Бул шектүүнүн убактылуу жашап жаткан дарегинде тинтүү учурунда үйүнөн ошол 1 дана ок атуучу курал 3 окуу менен алынды. Бул куралга тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Мындан сырткары кечээ 19 январда Өзгөн районунда уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү кармалды. 30 жаштагы шектүү 2022 жылдын 10 июнь күнү саат 22:45 чамасында Өзгөн шаарында Өзгөн районунун 37 жаштагы тургунуна эч бир себепсиз уруп, денесине залал келтирген. Ал буга чейин дагы бир канча жолу кылмыш жообуна тартылган. Учурда шектүү Өзгөн райондук ички иштер башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 131 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга чейин бир нече жолу соттолгон. Азыркы учурда ошол Өзгөн райондук соту тарабынан башкаруу чарасы каралып, 1 айга камакка түрүү калтырылган. Жалпысынан ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун 1199 мүчөсү бар. Алардын 33-ü Ош облусунда. Ош облустук ички иштер башкармалыгы кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен күрөшүүнү күчөткөн. Ушул учурда Кара Суу районунан дагы 2 жаран кармалган. Аталган мекеме териштирүү иштеринен кийин толук маалымат берерин Регион телеканалына билдирди. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.